Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен тез натыйжа жасоо жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кандай адамдар биздин бизнесте тез натыйжа жасайт, кандай адамдар кеч жасайт, ошону сүйлөшүп кетели. Менен башка наставниктер деген көбүнчө сураган учурлар көп эле байкайм. Мен бул бизнесте канча убакытта канча акча тапсам болот дегендер болот. Же канча убакытта мен жакшы натыйжага чыксам болот, жакшы акчага чыксам болот деп суроо беришет, ошого жооп берип кетели. Негизи чынында бул суроого жооп бериштен мурун албетте биз адамдын табитине көрүшүбүз керек болот. Адамдын жөндөмүнө карашыбыз керек болот. Адамдын буга чейинки тажрыйбасына карашыбыз керек болот да. Ар кимдин темпи ар кандай болот. Ар кимдин айталы планкасы ар кандай болот да. Кимдир бирөө айталы жарым жылда 15-20 миңге чыкса бул жакшы акча да, кимдир бирөө үчүнчү. Кимдир бирөө мисалы үчүн мен 5 миң кошумча тапсам жашоом аябай сонун өзгөрөт эле деп келгендер да болот да. Кошумча бир 10 миң тапсам дагы бул жакшы акча болмок эле дегендер болот. Кимдир бирөө үчүн айталы жарым жылда 100 миң тапкан бул жакшы натыйжа да. Ошон үчүн ар кимге ар кандай. Албетте ошол себептен мен бул жерде сумма жөнүндө сүйлөбөйм, болгон жакшы натыйжа дейм. Болгону сиз өзүңүз үчүн ошол сумманы элестетиңиз. Жарым жылда сиз 50 миңге чыккыңыз келсе, ошол сиз үчүн нормалдуу болсо, ошол сиз үчүн бул сонун натыйжа болсо, өтө эле жандай заоблачный деп коет, өтө эле космос болбосо сиз үчүн ал максат. Анда ошол максатты элестете берсеңиз болот. Жакшы акча дегенде, жакшы натыйжа дегенде ошону элестетсеңиз болот. Ар ким ар кандай темпти, ар ким ар кандай акчаны тандайт. Ошону сиз өзүңүз тандап, ошону элестете бериңиз. Мен сумма жөнүндө айтпайм, мен болгону жакшы натыйжа деп айта берем. Себеби ар кимдики ар кандай болот. Кимдир бирөө айталы келип, мисалы үчүн бизде бар 3 айда, 2 айда 40 миң, 50 миң акчага чыккандар бар. Ар ким ар кандай да. Эми бул бизнесте кандай адамдар тез натыйжага жетет, тез жакшы акчаларга чыгат, ошону көрүп кетели. Негизги эки группа бар дейли. Бирөөсү тез натыйжа жасайт, бирөөсү кеч жасайт да. Биринчи группаны көрүп кетели. Мына биринчи группадагы адамдар тез натыйжа жасагандар. Булар кимдер? Биринчи бул ишкерлер. Кандайдыр бир бизнес, ишкерчиликте тажрыйбасы бар. Жөн гана тажрыйбасы эмес, мүмкүн болсо жакшы ийгиликтүү натыйжасы же ийгиликтүү тажрыйбасы бар болсо, ошол адамдар биздин бизнесте дагы тез натыйжага чыгышат. Анткени алар өзүн өзү башкарып үйрөнүп калышкан, жана аларда ишкерчилик боюнча ой жүгүртүүсү даяр да. Ой жүгүртүүсүн өзгөртүп отурбайт. Алар даптаяр келди. Ошол себептен алар тез натыйжа жасайт. Экинчи адамдар булар спортто жакшы ийгилик натыйжалар жараткан адамдар да. Жакшы ийгиликтер жараткан адамдар. Кандайдыр бир спортто, мүмкүн болсо чоң спорттордо. Анткени бул адамдар өзүн өзү башкарып, өзүнө алдына максат коюп, планка коюп, ошого жетип, өзүнө үстүнөн тынбай иштеп, өзүнө ишенип калган адамдар да. Ошол себептен буларда тез ийгиликке жетет. Үчүнчү адамдар булар тармактык маркетингде тажрыйбасы бар. Жакшы ийгиликтүү тажрыйбасы бар. Жөн гана тажрыйбасы эмес, тармактык маркетингде мен иштегем деген адамдар көп эле болот, бирок алар карап көрсөк же өзү үчүн алып аткан болот. Мен иштегем деп айтканы. Же болбосо 5-6 адамга, 3-4 адамга саткан болот. Кичине иштеп кетип калган болот. Эч кандай сабак профессионал эмес да, дилетант. Ойноп жасайт. Кимдир бирөө эле бар, адамдар чакырган группасы бар, бир 5-6 адам бар, башка группасы жок. Жыргатып жакшы эле акча тапкан эмес. Андай сетевиктерди айтып аткан жокпуз. Андай тармактык маркетингде андай иштеген адамдарды айтып аткан жокпуз. Жакшы ийгиликтерге жеткен адамдар. Айталы группасында 500 адам, 100 киши, 200 кишиси бар, үйрөтүп, сабак өтүп жүргөн адамдар. Ушуларды биз ийгиликтүү десек болот. Ошол адамдар биздин бизнеске келсе дагы албетте тез аранын ичинде жакшы натыйжалар жасай алышат. Анан кээ бир адамдар бар, 100 миңдик товар алып коюп мен директор болдум же 15%ке чыктым деп айткандар болот. Алар дагы тармактык маркетингдеги адистер деп айта албайм. Алар болгону ойноп көргөн адамдар да, жасап көргөн адамдар. Аларды мен тез ийгиликке жетет деп айта албайм бул жерде. Кийинки адамдар булар соода ишинде, соода тармагында кандайдыр бир тажрыйбасы бар. Жөн гана дүкөндө отуруп, сураганды айтып коюп, сураганды берип коюп иштеген адамдар эмес. Өздөрү сатып, өздөрү кардарларды издеп, өздөрү кардарларга нерсени айтып берип, кардарларды кызыктырып, прямые продажи деп коет, өздөрү кардарларды табып, ошентип иштеген адамдар. Же болбосо медпредставитель болуп иштегендер, же торговый агент болуп иштегендер. Алар дайым кардарларды өздөрү кызыктырып, өздөрүнүн товарын өздөрү өткөрөт да. Билбеген адамга товарын түшүндүрүп берип, товарына кызыктырышка аракет кылыш керек болот, жаңы точкаларды издеп табып. Ошол адамдарды биз ушул бизнесте жакшы, тез аранын ичинде ийгиликке жетет деп айта алабыз. Жөн гана мен дүкөндө сураган берип коюп отурган, аптекада отуруп иштеген деген адамдарды тез аранын ичинде ийгиликке жетет деп айта албайбыз. Кийинки адамдар бул жетекчи болуп иштеген адамдар. Кандайдыр бир 5, 10, 20 кишини башкарып, ошолордун ишин уюштуруп, ошолорду текшерип, ошолорго алдына планка коюп, ошолорду бир нерсеге кызыктырып, бир кандайдыр жакшы натыйжаларга кызыктырып иштеп, жетекчинин ишин жасап жүргөн адамдар дагы лидер болуп, өзүнүн уюмуна лидер болуп жүргөн адамдар, партиянын айталы активисттери, ошол адамдар, жаштар уюмунун активисттери болуп жүргөн адамдар тез ийгиликке жетет деп айтсак болот. Анткени бул адамдардын буга чейин өзүнө ишеними пайда болуп калды. Буга чейин алар көптөгөн кыйынчылык проблемаларды башынан өткөрдү жана чечти аларды. Буга чейин адамдар менен сүйлөштү, адамдар менен туура сүйлөштү, адамдарды сезе билишти, адамдарды уга билишти, адамдарга туура суроолорду билишти. Жүздөгөн, миңдеген адамдар менен сүйлөп тажрыйба алып калышты. Ошол себептен бул бизнесте дагы алар тез натыйжа жарата алышат.